Актер Руслан Курманалиев каза болду. Маалыматка караганда, ал бүгүн 23 августта үйүндө ток уруп көз жумган. Ал 25 февраль 1972 Нарын облусунун Актала районунун Пионер айылында туулган. Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайын, Кнат студиясын жана институтун бүтүргөн. Жайсан жана Туңгуч театрларында иштеген. 2000-жылдан Бекен Кыдыкеева атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында артист болуп иштеген. Курманалиев Курманжан Датка, Дарак ыры, Аврора жана башка көптөгөн кыргыз тасмаларында роль жараткан. Уран Сатыбалдиев UFC'де атаандашын сейрек кездешүүчү Муунту менен жеңип алды. 23 августта Шанхайдагы Шанхай жабык стадионунда өтүп жаткан UFC Fight Night турниринде кыргызстандык UFC мушкери Уран Сатыбалдиев казакстандык Тияр Нуркожайды жеңип алды. Жеңил салмактагы беттеште Сатыбалдиев беттешти Муунту менен аяктады. Жантөрө Мырзалиев грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону аталды. Жантөрө Мырзалиев 20 жашка чейинкилер арасындагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону аталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, ал Болгариянын Самоков шаарында өткөн дүйнө чемпиондугунда 67 кг салмак ченинде күч сынашкан. Мырзалиев биринчи беттешинде Беларус балбаны Ихар Зварикинди 9-0 эсебинде жеңип алса, 1-8 финалында швейцариялык Робин Бруннерди 8-0 эсебинде уткан. Чейрек финалда ирандык балбан Хосейн Абдывалини 5-3 эсебинде, жарым финалда өзбекстандык Хаёзбек Эшмирзаевди 5-1 эсебинде жеңген. Ал эми чечүүчү беттеште орусиялык Эрза Закриев менен күч сынашып, 3-2 эсебинде жеңишке жетишип, алтын медалга ээ болду. Ошто окуп жашап жүрүп билбептирбиз. Ташиев Жеңишбек Токторбаевди мактады. Кечээ 23 августта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районундагы Кекилик Учар бейити мемориалдык комплексине зыярат кылып, маркумдарга багыштап Куран окуду. Андан соң ал жергиликтүү аксакалдар менен сүйлөшүү өткөрүп жатып, алардан Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин ишмердүүлүгүн баалоону суранды. Чогулгандардын бардыгы жакшы деген баасын айтышты. Ташиев өзү мэрдин шаардагы каналдарды мыйзамсыз курулуштардан тазалоо иштерин жогору бааларын белгиледи. Мунун эң жакшы кылган бир иши бар. Бул Ак Буура дарыясынын көзүн ачты. Биз Ошто окуп жашап жүрүп ошончо канал бар экендигин билбептирбиз. Бүт суулардын үстүнө үй, тооккана, малкана, ажатканаларды салып алышкан. Ошонун бардыгын алдырып, суунун көзүн ачып, жылтыратканы эле жагып жатат, деди ал. Башкы прокуратура алимент төлөөдөн баш тарткандарды камоону сунуштоодо. Сөз соттун чечимдери же алименттик келишимдер аткарылбай калган учурларга байланыштуу болууда. Эгер ата-эне балдарын же бойго жеткен, бирок эмгекке жарамсыз балдарын багууга каражат төлөөдөн баш тартып, карызы 3 ай катары менен же жыл ичинде 3 айдан ашып кетсе, 3 суткага камоо сунушталууда. Кайрадан мыйзам бузган учурда 7 суткага камоо каралат. Эгер бойго жеткен балдар эмгекке жарамсыз жана жардамга муктаж ата-энесин 3 ай катары менен багуудан баш тартса, 3 суткага камоо сунушталууда. Камчыбек Ташиев Өзгөндөгү оорукананын абалы адам ыйлагыда экен. Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Өзгөн шаарынын ооруканасына барып келдим. Оорукананын абалы өтө оор экен. Көптөгөн жылдардан бери оңдолуп түзөлбөй, адам ыйлагыдай абалга келип калыптыр. Ошондуктан Өзгөн шаарына жаңы оорукана курабыз, деди ал.